Саламаттыңарбы? Кымбаттуу 9 класстын окуучулары, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Сыдык Карачев боюнча болмокчу. Эмне үчүн Карачуулуу Сыдык деп кашан ичине жазып койдуңар дей турган болсоңор, бул кишини бизге чейинки маалыматтарда, буга чейинки заманда десек да болот, азыркы учурга, азыркы коомго чейин бул кишини Карачуулуу Сыдык деп да атап келишкен. Эгерде Карачуулуу Сыдык дей турган болсоңор, силер Сыдык Карачевди түшүнүшүңөр керек. Эми бул кишинин өмүр жолун, чыгармачылык таржымалыгын силерге азын аулак кеп сала кетели. Кыргызстандагы 1918 жылдан 37 жылдардын аралыгындагы чыгаан уулдарынын бири журналист, жазуучу, адабиятчы жана драматург. Ошол учурда Советтер Союзунун басма ишине редактор катары кызмат өтөгөн. Көптөгөн гезит журналдарда катчылык кызматтарды өтөгөн бул Сыдык Карачев. Улуттук жазма адабияттын, журналистика жана котормо өнөрүнүн жер пайынын түптөшүүдө кадыреси орду бар туңгуч калемгер Сыдык Карачуулуу чейрек кылымдан ашык убакыттан бери жамы журтубузга гана эмес, адабият көрөрмандардын арасында да дарексиз, кабарсыз болуп келди. Себеби арадан көп жыл убакыт өтүп, Сыдык жалган жалаадан, саясий айыптан толук айрылгандан кийин гана ал жөнүндөгү алгачкы маалыматтар басыла баштады. Себеби балдар, буга чейинки жазган чыгармаларында бул кишини дагы эл душманы деп аташып, бул кишиге дагы жалган жалаа аябай көп коюлуп келген. Айрыкча эгемен Кыргызстандагы демократия менен айкындуулуктан кийин бул белгилүү инсандын чыгармачылык жолундагы ар кандай жетишкендиктерин иликтөөдө ыңгайлуу шарт түзүлүп баштаган. Бул Сыдык Карачев балдар. Азыркы Ысык көл областына караштуу Түп районунун Жылуу булак айылында 1900 жылы жарык дүйнөгө келген. 1918 жылы Мамбет Сүйүнбаевдин жетекчилиги астында Кызыл гвардиянын отрядына кирип, Ак Суу, Лепси, Черкесек жерлериндеги ак гвардиячылар менен күрөшүүгө, 1920 жылы Кызыл армиянын курамында Бухара имараттарын кулатууга активдүү катышкан кишилердин бири. 21 жана 23 жылдарында балдар Ташкент шаарындагы Ленин атындагы аскер окуу жайында окуган. 23 жылдары ошол эле жылдары Кошчу Кыргыз кедей жана дыйкандар союзунда иштеген. Ошого улай 24 жылдары алгачкы кыргыз тилиндеги Эркин Тоо гезитинде биринчи жооптуу катчы, кийин Кызыл Кыргызстан гезитинде Кыргыз Мамбаст адабий кызматкер болуп иштеп келген. Бул Кыргыз Мамбаста бул Кыргыз элиндеги Советтер Союзундагы бардык жазуучулардын китебин, макаласын жана гезит журналдарды чыгарып турган эң алдыңкы басмаканалардын бири болуп турган учурунда иштеп калган. Ал эми 28 жылы Бишкекте Арачолодо Кызыл Учкун адабий ийримини жетектөөгө катышкан. Ал эми 30 жылы Оштогу Кызыл Пахтачы газетасынын жооптуу катчы болуп которулган. Карачев болсо балдар 1937 жылы негизсиз репрессияланган жана өлгөндөн кийин акталган. Бул кишини дагы баягы көп кишинин арасында кошуп атышкан, бирок көпчүлүк кишилер ошол өлгөндөн кийин акталып, бул кишилердин эч кандай эл душманы эмес деген ар кандай жыйынтыктарга таянып чыгарылган негиздүү чечимден кийин бул кишилер акталып чыккан. Эми Сыдык Карачев татар тилинде ырларын, аңгемелерин жазып, 1918 жылы Шура татар гезитинде Ленин жөнүндө жарыялаган. 1919 жылы Көмөк, Тилши, Жети Суу жана башка ушул сыяктуу басма органдарында, Түркүстан органдарына Ак Жол гезитинде, Чолпон, Жас Кайрат Казакстандын журналдарында чыгармалары үзгүлтүксүз жарыяланып, көптөгөн ырлары Эркин Тоо гезит жарыяланып, кыргыздардын жазуучулардын ичинен эң көрүнүктүү акын жазуучулардын катарына кошула алган. Сыдык Карачев Александр Сергеевич Пушкиндин, Добровский жана башка ушул сыяктуу орус жазуучулардын повесттерин жана башка чыгармаларын, аңгемелерин, коомдук саясий адабияттын көптөгөн басылмаларын кыргыз тилинде сүйлөткөнгө эң чоң салымын кошкон. Кыргыз тилинде сүйлөткөнгө салым кошкон дегеним балдар, ошол Пушкиндин жана башка орус адабиятчыларынын эң мыкты деген чыгармаларын кыргыз тилинде которуп берген. Эми Сыдык Карачев балдар, Шаадан жүрөк, Аялдар салтанаты, Айылдагы курбума, досума, эми ушул сыяктуу көптөгөн лирикалык
жана махабат ырларын жазган, акын аталган туындыларында тап душмандарынын айыгышкан күрөшүн сүрөттөөгө, жаңы замандын артыкчылыгы менен жетишкендигин, эркиндик алган элдин көңүл күйүүсүн, эркин эмгегин даңазалоого ар дайым аракет кылган акын жазуучулардын бири эле. Эми бул кишинин жарык көргөн эмгектери Теңдик жолунда деген аңгемелер жыйнагы чыккан. Бул жанагы Кыргызманбаста 1928 жылы 40 беттен болуп чыкса, экинчи бизге эң мыкты болгон азыр биз повесть деп атап келебиз. Эрксиз күндөрдө деген аңгемесин Кыргызманбасы ошол эле жылы 28-жылы 104 бет болуп жарыкка чыккан. Эми Төрага Зейнеп үч көшөгөлүү 15 сүрөттүү пьеса балдар ошол эле Кыргызманбаста Фрунзе шаарында 1929-жылы 34 бет болуп чыкса, анан кийин ушуга улай Эрк таңында деген аңгемеси дагы ошол басмаканада 29-жылы 34 бет болуп чыгып, анан буга эле кошулма ошол Эрк таңында эле чыгармасына уланып повесттер, ырлар, котормолор дагы ошо Фрунзе шаарында 67-жылдары көз өткөндөн кийин 1967-жылы 259 бет болуп, кийин бул киши дүйнөдөн кайтып кыйла болгондон кийин анан жарыкка чыккан десек болот балдар. Эми силерге бул киши боюнча көбүрөөк маалымат бергим келди. Бирок балдар бул кишинин бага жанагы эл душманы деп атаганга чейинки маалыматтары гана жарыкка чыгып, андан кийин бул киши эл душманы деп аталгандан кийин бул киши тууралуу маалыматтардын баардыгы өрттөлүп, дээрлик жок эсе кылып, мунун өлгөндөн кийин гана дагы бир топ жылдары бул киши боюнча жазбай келишкен балдар. Анткени Советтер Союзунун ошол учурда таптык же болбосо күчү ушунчалык күчтүү болгон. Андан кийин гана акталгандан кийин анан бунун китеби 1967-жылдары гана китептери жарыкка чыгып, бул киши боюнча адабият айдыңында көптөгөн жакшы кептер айтылып келет балдар. Эми силерге бул киши боюнча так маалымат аз экендигинен пайдаланып, үй тапшырмабыз Сыдык Карачевдин Эрксиз күндөрдө деген повестин окуп, эмнени түшүнгөндүгүңөрдү жазып, эгер мүмкүн болсо, балким өзүңөрдүн бир чыгармачылык оюңар болсо, дал ошол оюңарды дептерге түшүрүп жазып берсеңер жакшы болот балдар. Бүгүнкү сабагыбыз Сыдык Карачев боюнча кыскача ушундай болду. Баарыңарга ийгилик каалайм балдар.